Кыргызстан жана Өзбекстан Республикасынын башчыларынын эки өлкөнүн кызматташтыгын жогорку деңгээлге алып чыгуу боюнча келишимине ылайык Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана облусунун ортосунда кызматташууну кеңейтүү жөнүндө комплекстүү программага кол коюлган. Анын алкагында эки өлкөнүн чектеш облустарынын башчыларынын жолугушуусу өткөрүлүп, соода-экономикалык жаатында сүйлөшүштү. Темага кенен Кундуз Жоробекова токтолот. Биздин элге эки областын элине бүт шарттарды түзүп беришибиз керек. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым коктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун хакими Хайрулла Базаров Шахимардан аймагында жолукту. Жолугушууга Баткен жана Фергана облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, чектеш район шаар башчылары да катышты. Бизде мана ушундай эмен эркин алакабыз эртеге биздин халыкларыбыз Ana biz ikkita viloyat rahbari. Биздин эки тараптуу мамилебиз албетте эки облустун эл үчүн да мааниси чоң. Бүгүнкү күндө аткарылып жаткан иш-аракеттерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин ортосундагы келишимдин алкагында ишке ашууда. Өлкө башчыларынын койгон тапшырмасынын негизинде буюрса эки элдин достугу мындан арыда бекемделет деп ишенебиз. Эки облустун тиешелүү жетекчилери да аймактардын ар тараптуу өнүгүүсүндө биргеликте ынтымакта иш алып баруусуна тилектешмин. Ana hamma ishlab kelib, bu yerda odam birortasini mas'uliyati bir kishidan kam emas va mana shunaqangi mas'uliyatli va sharafli vazifalarni bajarishda barchaga omad va zafarlar tilayman. Эки президентибиз бизге шарт түзүп берген, мына бүгүн келип жолугушуптабыз депчи. Мен деле айтып кете аламын, бул жерде жолугушууга биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоев бүгүн эрте менен эле айтты. Мен башка маселе менен сүйлөшүп атып, айттым бүгүн Фергана областынын активдери менен, жетекчилери менен жолугушам деп, ал киши дагы өзүнүн саламын айтып, жолугушуп, кызматташып, ынтымакта, достчулукта кандай маселелер бар, өзүңөрдүн деңгээлиңерди чечкиле деген маселени тапшырмаларды койду. Ошондуктан мына бүгүн биз жолугушуп атып, биздин эки областтын ортосундагы кандай маселелер болуп калса, мына райондордун акимдери, шаарлардын мэрлери дагы бул жерде, күч органдары дагы бул жерде отурат. Бүгүн сүйлөшүүгө мындай толук кандуу шарт, мындайча айтканда, бир аянтча түзүлдү деп айтып кетсе болот да. Ошон үчүн урматтуу Кайрулла Кайтбаевич, урматтуу коллегалар, биз сиздер менен дайыма кызматташтыкка даярбыз. Ар кандай маселе болсо дагы талкууга дагы, ошол маселени чечүүгө дагы дайыма даярбыз. Облус башчылары Абдикарим Алимбаев менен Хайрулла Базаров Баткен жана Фергана облустарынын соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Өзгөчө туризм жаатында кызматташууну жаңы тепкичке алып чыгуу үчүн тийиштүү болгон мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, эки облустун чек араларында жайгашкан өткөрмө пункттарда чет өлкөлүк жарандарды өткөрүү шарттарын жеңилдетүү маселесин карашты. Аны менен катар быйылкы туризм сезонун ачуу аземин биргеликте өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Акимдер, күч структураларынын жетекчилери баары келип, азыр бири-бири менен сүйлөшүп, кандай биздин эки областтын ортосундагы маселелер бар, азыр сүйлөшүп чечишип алат. Мен айтып кетем сизге, Баткен областы, Фергана областы менен дайыма кызматташтыкка даяр. Ошондой эле кыргыз өзбек ишкерлеринин алакасын чыңдоо, аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү жөнүндө сөз болуп, Өзбекстандын Ковасай шаарында кыргыз соода үйүн ачууну тездетүүнү макулдашты. Жолугушуу эки облустун күч түзүмдөрүнүн, район шаар башчыларынын жетекчилеринин өз тармактары боюнча маселелерди талкуулап, чечүүгө да зор мүмкүнчүлүк болду. Кундуз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар. Туризм боюнча экономика алкагында биз сөзсүз эле кызматташтыкты биз дагы күчөтүшүбүз керек.